Мына сиздердин аманатыңыздар. 1 сому текке иштетилген жок. 1 сому дагы башка жакка иштетилген жок. Кудай бурса мен өзүм Ак Ниет Аманат коомдук фондунун жетекчиси катары ушул иштин башынан баштап алып чыккандан кийин жолдо таштабайбыз. Кудай кааласа ушул иштин аягына чыгабыз. Элибиз 1 сомдон берген чогулткан акчаны тек жака жолусом жөн эле жай эле иштетип албастан ушул эжебиздин ден соолугуна иштетейли деп көгөрүп жүрүп, Кудайым бүгүн насип эткен экен. Мына иншалла эртең менен Индияга узап кетип баратат. Мына сиздердин аманатыңыздарды ар бирин эсептеп эле коеюн. $30,000 акча. Азыр мен эжебизге деле эсептетирип эме кылам. Мына эжеге, ушу элдин акчасы жакшы билесиз өзүңүз, элдин аманаты. Кудайым бурса ушул элдин берген жардамы менен ден соолугуңузду чыңдап эжеге. Эң оорулардын эң акыркылары болуп, ден соолугуңузду бекемдеп, Кудайым бурса ошол Индиядан жакшынакай кылып, Кудай кааласа чуркап, ойноп, күлүп, жайнап, элиңизге, апаңыздын алдына, бир туугандарыңыздын алдына бир сүйүнүп келесиз деп биз ишенебиз. Ошону дагы биз тилейбиз. Кудайым бурса, мына элибизден дагы дуа сурайбыз. Жардамды берип эле койбостон, ушу элибизге бир дуа да сурап кетем учурдан пайдаланып. Мына ушул сизге жардам берген элибизге бир эки ооз сөзүңүздү айтып кетсеңиз болот, ушун Индияга кетип бараткандын алдында. Ушул Кыргызстандагы эли журтум ушул ооруп жатканга байланыштуу акчаны чогултуп бергениңиздерге өтө ыраазымын. Рахмат, сиздерден Алла ыраазы болсун. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештер, урматтуу момун мусулман бир туугандар. Мынакей Кудай бурса, биз Ак Ниет Аманат коомдук фонду ушул күндөрдөн 5-6 ай мурун коомчулукка сиздерге боорорго чалдыккан Кадамжайдын тургуну, Баткен тагыраак айтканда Баткен областынын Кадамжай районунун Кара Жыгач айылынын тургуну Алтынай эжекебизди сиздерге алып чыктык элек. Билесиздер, ушунчалык төшөктө жаны ооруп, ушунчалык бир сыздаткан күндөрдө жаткан, жакшы билесиздер. Биз ошол күндөрдөн тартып берегине бир 4-5 жолу больницага жатып, лечениясын алып, дары-дармегин ичип, мына азыр араңдан жаныбызда турат. Кудайым буйруп, бардыгы Алланын буйругу экен, качан сааты чыкпаса, иш аягына чыкпайт экен. Ошондуктан каражат ошол маалда марафондор өтүп, Баткенден баштап Ош, Жалабатта марафондорду өткөрүп, эжебизге 1 сомдон, 2 сомдон, 100 сомдон чогулган, күндө чогулган, элден чогулган аманат мына эжебизге бүгүнкү күндө чогулуп, ошол убакта эле чогулган $30,000 ашык. Жалпысынан айтканда бир $33,000-$34,000 акча чогулган. Мына ошол азыр сиздердин чогултуп берген аманатыңыздар менен бүгүн Индияга сапарга чыгып атат. Кудай кааласа. Азыр мына уже регистрациясы башталганы турат, иншалла Кудай кааласа. Негизи эмне үчүн иш чозулуп калды? Донорубуз табылбай, эжебизге донор түшпөй туруп калды. Мына азыр Кудайга шүгүр, эжебиздин ошол өз тарабынан донору чыгып, мына азыр Индияга кетип бараткан чагы. Алтынай эже, мына азыр сиздер Индияга кетип баратасыздар. Боор операцияга кетип баратасыз. Мындай айтканда өтө бир рискионный операцияга кетип баратасыз. Сизде бүгүнкү күндө бир коркуу сезим болбой элеби? Кудай кааласа аман эсен барып келем. Жакшы ниет менен эле кетип атам. Ушу кыргыз элиме рахмат, ушунча мени жардам кылып, акча чогултуп, паттасыны берип, ушу кыз жакшы болуп калсын деп жардам беришкендерге рахмат, эли журтума, алыс жактагы эли журттарыма рахмат. Мына азыр сизге өзүңүз айткандай, элибиз 1 сомдон чогултуп сизге $30,000. $30,000 деген бул өтө чоң акча. Бирок элден айланса аздык кылат экен. Ошол элибиз 1 сомдон чогултуп отуруп, бат эле аз убакыттын ичинде сизге операцияңызга ылайыктуу каражатты элибиз жыйнап берди. Бирок ошол элибизге биздин Ак Ниет Аманат коомдук фонду эл менен сиздин ортоңузда так көпүрө болуп берди. Биздин Ак Ниет Аманат коомдук фондунун эч кандай мындай
мындай наразычылыгыңыз, дооңуз, же болбосо мындай претензияңыз жокпу? Жоқ, силерге рахмат. Ушу Акниет аманат фондуга дагы рахмат, медресеге дагы рахмат, Акзурага да рахмат. Кудайыма шүгүр, ушунча силер жеткирип, мен ушул себепкер болуп, акчаны чогултуп бергениңерге рахмат, берген элиме рахмат. Ушинтип Кудай кааласа эсен аман операцияга барып келейин. Биздин эң башкы ниетибиз, максатыбыз сом үчүн эмес, акча үчүн эмес, биз бир гана ушул сиз жакшы болуп кайтууңуз үчүн жана бир гана Аллахтын ыраазычылыгын табуу үчүн ушул кызматтабыз. Мына азыр сизди колдоп, жаныңызда жеңеңиз кошуп баратат. Жеңеңизге суроо салсам, эжеке азыр Индияга баратасыз. Бир кандай сезимдер менен баратасыз? Коркуу сезим болбой эле ушул эжеге бир мындай айтканда жардам кылып, өлөк жөлөк болуп, колуна кол, бутуна бут болчудай болуп сиз баратасыз, ишеничтүү инсан болуп. Мына азыр сизде кандай мындай сезимдер болуп атат? Же болбосо бир Кудай буйрса бир көзүңүз жетип турабы иншалла ушул эжебиз жакшы болуп кайтаарына? Менде азыр мындай сүйүнч сезими бар. Ошо кайсыңым Кудай кааласа эсен аман сакайып операциядан чыгат деген максат ойлор менен кетип жатабыз. Ушу бизге жардам берген кайсым ушу Индияга кетишине себепкер болгон Акниет аманат фондуна, кыргыз элиме чоң рахмат. Ыраазыбыз. Урматтуу момун мусулман бир туугандар, жалпы мына ушул боор оорусуна чалдыккан Алтынай эжеге жардам берген жалпы элибиз, балким жардам берем деп ошол ниетине жетпей калган элибизге биз Кудайым буйрса бир сонун ыраазычылыгыбызды айтабыз. Биз ушу Алтынай эженин үй бүлөсүнүн атынан жана жалпы биздин Акниет аманат коомдук фондунун атынан, жеке өзүм атыман биз сиздерге терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ыраазычылыкты биз сөз менен жеткире албайбыз. Жараткан Аллахым өзү ыраазычылыгын сиздерге берген болсун иншалла. Алтынай эжеге урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим. Бүгүн мына таң атпай 26 август таңкы саат азыр 3 болуп атат. Таң атпай багымдат намазында Кудайым буйрса ушул эжебизге бир сонун дуа кылайлы. Бүгүн эле эмес, дагы да көп дуа кылайлы. Ушул эжебиздин операциясы ийгиликтүү өтсүн, урматтуу мекендештер. Эжебиз чындыгында кыйналды, өтө кыйналды чындыгында. Бул эжебиздин жанында тура албаган күндөр болду. Аябай кыйналды. Мына биз бүгүнкү күндө мен сиздерден ушунча эжебиз үчүн жардам бердиңиздер. Эми сиздерден бир гана дуа суранам, урматтуу туугандар. Келиңиздер, ушул эжебизге дуа берип, жакшы аман эсен кайтуусуна биз дуа берели. Алтынай эже, анда эмесе сизге Алла Таалам шифасын берген болсун. Жакшы болуп кайтыңыз. Жеңил барып, күлүп жайнап оор келиңиз. Чуркап келиңиз. Кудайым буйрса дагы да эмнени айтабыз? Ушу ата-энеңиздин, бир туугандарыңыздын, балаңыздын алдына күлүп жайнап, ден соолугуңузду чыңдап, ошол Индияда сиздин ден соолугуңузга Алла Таалам шифасын берген күндөр болсун иншалла. Оорубаңыз эң акыркы оорулардын бири болсун эжеке. Биз чын жүрөгүбүздөн ушул элибиздин атынан, фонддун, жамааттын атынан биз сиздерге чын жүрөгүбүздөн ушунчалык биз мындай айтканда ыраазычылыгымызды да билдиребиз. И сизге дуа да кылып турабыз иншалла. Амин. Аллаху акбар. Урматтуу мекендештер, барыңыздарга чоң рахмат. Анда эмесе биз азыр эжебизди узатабыз. Ушул видеонун толугун биздин Акниет аманат коомдук фондунун YouTube каналынан көрсөңүздөр болот. Бул жумуш кандай болгон, эмне болуп маселе башталган, эжебиз кантип бизге кайрылган, анан мына Индияга кантип баратат. Кыскасын айтканда жалпы отчетун биздин Акниет аманат YouTube каналынан көрүп турасыздар. Барыңыздарга чоң рахмат, урматтуу туугандар, урматтуу мекендештер. Аллах разы болсун. Иншалла ушул эжебиз жеңилинен берсин операциясын. Сиздерге ак жол анда эмесе. Регистрациядан өткөрүп берип, Кудай кааласа анан дагы бир баса мен иншалла сиздин операцияңызга иншалла барып калам. Азыр барып анализдерин тапшыра берсеңиз, операцияңызга барып калам. Азыр жумуш көп, жетише албай турам. Ошондуктан убактымды ал жакта жөн эле өткөрбөйүн деп бул жакта калып атам. Кудай кааласа операцияңыз малга барам. Эч качан коркуу сезим болбосун эже. Коркпоңуз, баары жакшы болот иншалла. Ушундай туугандар, барыңыздарга чоң рахмат. Аллах разы болсун. Мындай маалда эмне деп сүйлөрүңдү да билбей калат экенсиң, сүйүнгөнүң чындыгында. Бүгүн да бизге бир өтө сонун бир сүйүнүчтүү кабар болуп турат. Анткени ушул эжебиздин Индияга баруусун, Индияга барып, аман эсен ийгиликтүү операциядан өтүүсүн биз көптөн көп күткөнбүз. Мына ошол күн бүгүн келди Кудай буйрса.
Amin.